Каримовдун эне жомогу. Илгери тээ өткөн заманда бир турна болуптур. Анын 40 балапаны бар экен. Жай аяктап, күз келип, суук түшөр мезгилинде жылуу жер издеп түштүккө карай 40 балапанын ээрчитип алып учуп жөнөйт. Кете беришет, токтобойт, дем алышпайт. Нечен дарыялардан, деңиздерден, көлдөрдөн, бийик тоолордон өтүшөт. Ач калышат, ток болушат, баарына чыдашат. Акыры чарчашат, чалыгышат. Канаттарын сермей албай учуп баратышып үргүлөшөт. Ошого карабай сапарын улай беришет. Акыры балапандары чырылдашат. Энеке, дем алалычы, чарчадык, уйкубуз келди, деп ыйлашат. Чыдагыла балдарым, бизге жол жүрүп баратып эс алууга болбойт. Биз учкан бойдон жашай турган жерибизге, жашыл жалбырактуу көгүлтүр көлдү жерге жетишибиз керек. Чыдагыла кагылайындарым, дагы 1-2 күндө жетип калабыз, деп соротот энеси. Балапандар буга көнбөйт, жашын төгүп ыйлашат, энесинин тынчын ала беришет. Айласы түгөнгөн энеси эмне деп жооп берерин, алаксытып эмнени айтарын билбей шаштысы кетет. Энеке, чарчадык, эми мен жыгылам, мына жыгылып баратам. Энеси бул сөздү угуп шашып калат, кону турган жер издейт. Бир убакта алыстан бир түп дарактын карааны дүпүйүп көрүнөт. Балапандары менен энеси ошол жакты карай сызып жөнөшөт. Барышса, дарактын бутактарына кыл тузак коюлуптур. Эне ойлонуп турбастан балапандарын бир-бирден тузагы жок бутакка кондурат. Абдан чарчагандыктан көздөрү тунарып, өзү байкабай тузакка түшүп калат. Балапандары энесинин бул азабын сезишпейт. Алар ичак ширин уйкуга кеткен. Эне байкуш бутуна илген тузакты чокуп, түйүндөрүн чечүүгө аракет кылат. Акыры чарчап, көзү уйкуга кетет. Таң да атат. Тузак салган киши келип, куштарга таш ыргытып, тобун бузат. 40 балапандын баары эсен суу тузакка илинбей көккө көтөрүлөт. Конгон ордунда бир гана энеси калат. Кете бергиле балдарым, мага карабагыла, таш тийип кетпесин бирөөңөргө, бийикте учкула. Балапандары энеси жакты карап ыйлашат. Жаным энеке, сага эмне болду? Жүрбөйсүңбү? Биз менен бирге учпайсыңбы? Дешип жалгыз түп даракты биреке айланышат. Балдарым, кош болгула, эч жерге конбой, жашыл жалбырактуу, көгүлтүр көлдү жайкалган жакшынакай мекенибизге аман эсен жетип алгыла, кагылайындарым. Энеке, деп ыйлашат балапандар энесин кыя албай. Мага карабагыла, жөнөгүлө, таш тийбегейле эми. Эй Кудайым, балдарымды сактагын, деп эне байкуш безилдейт. Эне өлүп баратып, тыпырап, канаттарын серпе албай калганга чейин өзүн эмес, балапандарын ойлоду. Кудайга шүгүр, балапандарым аман эсен кутулуп кетишти.